Саламатсыздарбы, клубтун көрөрмандары 4 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Бишкектин 1-май райондук соту блогер Ырыс Жекшеналиевге актоочу өкүм чыгарды. 20 жаштагы активист массалык башаламандыктар беренеси боюнча айыпталып жаткан болчу. Райондук соттун өкүмүндө блогердин аракетинде кылмыштын курамы жок деп табылганы айтылат. 20 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев 2022-жылдын 14 августта УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин Facebook барагындагы эски видеосун Политузник барагына жарыялаганы үчүн ийимге суракка чакырылып кармалган. Аталган видеодо Сегизбаев Нарын облусундагы жетим тоо кенин иштетпей урпактарга калтыруу керектигин айткан. Жекшеналиевге карата массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талабына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иш боюнча мамлекеттик айыптоо аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Жогорку кеңештин депутаттары жана укук коргоочулар соттон активистти бошотууну суранган. Ал эми ийимдин ага карата кылмыш ишин толук токтотууга чакырышкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Көк Арт өрөөнүнө эл аралык чоң аэропорт курула турганын билдирди. Бул тууралуу ал 2 декабрда Көк Чаңгак шаарындагы маданият үйүнүнүн ачылышында айтты. Ушул жерден дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган болосуңар. Москванын проект институтунан келген адистер жерди тандап кетишти. Азыр долбоорун жасап жатышат. Ушул жерге аэропорт курса болот деген корутундусу чыгыптыр. 3-4 айда курулуш ишин баштайбыз, деди ал. Ошондой эле Ташиев аймакка жаштар үчүн олимпиадалык резервдеги мектеп куруларын белгиледи. Анын айтымында мектепте спортчулар үчүн борбор каладагыдай шарттар түзүлөт. Атайын кызматтын башчысы жыйынга келген тургундарды Жалал Абад шаарыбыз өлкөдөгү эң үлгүлүү шаарлардан болот деп ишендирди. Бирок Ташиев бул иштер үчүн каражат кайдан жана канча сом жумшаларын ачык айткан жок. Жалал Абад шаарындагы түрмө 1-январдан тарта толук буздурулуп, ордуна административдик имараттар, иш-чара өтүүчү аян курулат. Облустагы бүтпөй калган жолдор, көчөлөр 2024-жылга толугу менен бүткөрүлүп, кошумча көчөлөр салынат, деди Ташиев. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн арасында эмгек акы эң эле аз республика бойдон калууда. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын 2023-жылдын январь-сентябрь айларына карата отчетунда айтылат. Комиссиянын отчетундагы маалыматка ылайык, кыргызстандыктардын бир айда алган реалдуу орточо эмгек акысы $367. Башкача айтканда 32 000 сомду түзөт. ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн арасында эң жогорку маяна Орусияда $857 жана Казакстанда $774. Ал эми Арменияда бир айдын орточо эмгек акысы $676, Беларуста $628 түзөт. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Twitter соцтүйүнүндө 3 жыл ичинде айлыктар орточо дээрлик 2 эсе өскөнүн, 2020-жылы 9 айдын жыйынтыгы боюнча 17 990 сомдон 2023-жылы 32 473 сомго жеткенин билдирди. Стратосфера дей албайбыз, бирок жакшы эле баратабыз, деп жазды ал. Ал эми улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдө жакырчылыктын деңгээли 2022-жылга карата 33% түзгөн. Ош шаарындагы номер 5-тергөө абагына 5 киши баңгизатташып турганы аныкталды. Алардын 4-өө абакта жазасын өтөп жаткандар. Бул тууралуу клубу Ош шаардык милициясынан маалымдашты. Билдирүүдө соттолгон шектүүлөр сырттагы кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тергөө изоляторуна маңзат алып кирип сатып жүргөн айтылат. Шектүүлөр түшкөн каражатты баңгизат алып келип бергендерге накталай акча түрүндө же телефонго бирдик кылып салып турган. Мыйзамсыз ишти өзгөчө оор кылмыш жана баңгизат жүгүртүү боюнча жазасын өтөп жаткан 2 киши уюштурганы аныкталды. Дагы бири алардын көрсөтмөлөрүн аткарса, чарбалык бөлүмдө жазасын өтүп жаткан 2 киши баңгизатты абакка киргизүүгө көмөктөшүп келген. Бул ишке тиешеси бар делип, жалпы 5 киши кармалды. Алар 30, 35, 36, 43 жана 45 жаштагы шектүүлөр. Соттолгондордун камерасын тинтүү учурунда 2 телефон жана бир нече зарядка табылды. Шаардык милициядан учурда аталган тергөө абагынын кызматкерлеринин бул ишке тиешеси бар жогу териштирилип жатканы кошумчалашты. 4 декабрда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов тууну өзгөртүү демилгеси боюнча Facebook'та пикирин билдирди. Ал депутаттар эл мүдөөсүн эске алат деген тилекте бололу деп белгиледи. Касманбетов тууну өзгөртүү демилгеси президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сыяктуу эле ага да жакканын айтып, жанданып жаткан учурда жаңыртылган желегибиз болсо деген ниетте болгонбуз, деди.
Азыркы туубуз эгемен элдин жүрөгүнөн терең орун алып, боорет менен бир болуп, жан дүйнөгө бүлүк салганы коомдук талкууда байкалууда. Кандай кырдаал болсо дагы бири-бирибизге этият мамиле кылып, сабырдуулукту көрсөтөлү деп кошумчалады ал. Жогорку кеңештин 29-ноябрдагы жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапкан. Тууну өзгөртүүгө 66 депутат макулдугун берсе, 8 эл өкүлү каршы болгон. Айрым депутаттар аталган чечимди кабыл албай, маселе референдумга коюлушу керектигин айткан. Ал эми Мирлан Самыйкожо анын ордуна башка бирөө тууну өзгөртүүгө макул деп добуш берип койгонун айтып чыккан. Мыйзам долбоорунун демилгечилери парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов. Алар туудагы күн нурунун формасын жана түндүктөгү чамгарактарды 4кө чейин көбөйтүүнү сунушташууда. Тууну өзгөртүү демилгесин президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев да колдогон. Бирок сот сүйүндүн айрым колдонуучулары бул демилгеге каршы болуп, туу өзгөртүлбөсүн деген флешмоб башташкан. Кыргызстандык мушкер Амантур Жумаев Арменияда өткөн бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль жеңди. Бул тууралуу бокс боюнча федерациядан кабарлашты. Спортчу 52 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалдык беттеште армениялык атаандашын жеңип алды. Финалга чейин ал өзбекстандык, германиялык, орусиялык жана польшалык атаандаштарын уткан. Бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнө биринчилиги Армениянын Ереван шаарында өттү. Мелдеш 24-ноябрда башталып, 4-декабрда аяктайт. Ага 60 өлкөдөн келген 600 мушкер катышууда. Буга чейин Амантур Жумаев Казакстандын Астана шаарында өткөн 16 жашка чейинкилер арасындагы чемпионатта алтын медальга ээ болуп, Азия чемпиону аталган болчу.